Саламатсыздарбы? Золотой мост кафеси Чукургондо. Менин уккан маалыматыма караганда бул жерде Кызыл Шебинин шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нурлан Бурханов полковник погонун жууп, жылкы союп, жууп жаттыр. Бул жерге лейлек, сүлүктү, Баткен областы, Кадамжай району Ош областынан бери ровды, говды, пом начальниктери жыйылыптыр. Азыр билесиздер, Батма Жолболдуева кирип бул жерге телефонун түз эфирден алдырып койду. Ошодон улам мен жардамга келдим. Кичинекей бөөгүмдү таштап. Мен уккан маалыматыма караганда бул жерде жылкы союп, жийлик таркатып аттыр. Нурлан Бурханов. Мына түз эфирде келатабыз. Биз. Батма эмне болду? Жардамга келдик биз. Телефон алып койду деп. Эшикте прокуратуранын дагы адамдарын сурандым. Ким алып койду? Эгеси баягы ким эди? Кыргыз элим көрүп атасыздар түз эфирден. Мына блогердин телефонуну жулуп алыптыр. Эмне үчүн? Шахан Мурзаев, Бурханов, будун начальниги, говдун начальниги, Баткен говдун начальниги бул жерде Жок. Айнектен чыгып кетишти. Кыргыз элим түз эфирден көрүп атасыздар. Жылкы союлуп, жилик таратылаттыр. Бул жерде бардык сүлүктү, лейлек Ош областынан бери УВД, ГОВД, РОВД, ПОМ начальниктерден бери жана башка милициялар толтура келип, мына көрүп атасыздар. Эгерде таза болсо, эмне үчүн бул Айт, мына көрдүңүздөр. Булардын буйругу менен тапып алып, мына айнектен качып чыгышты. Мына көрүп атасыздар. Бул жерде эшиктеги крутой машиналар. Батма, сен телефонун кайтарып бербей атабы? Бербейт телефон. Бул жерде мына көрүп атасыздар, милициянын кызматкерлери эшик кайтарып туруптур. Нурлан Бурхановдун званиясы, полковник званиясы алган жана Арзыбек Бурханов агасына таянып, каалаганын кылып жатат. Билесиздер, жакында президентибиз Садыр Жапаров ысырапкерчиликке барбагыла, эч кандай кой союп, жилик таратып, чыгым кылбагыла дегенине карабай, мына блогерди уруп сабап, телефонун жулуп алып, телефон бербейт азыр. Ушул эгеси ким эле? Өзбек Тажик. Наркобарон Шерзат деген. Бул Равшан Сабировдун жээни. Равшан Сабировду билесиздер, Садыр Жапаровдун жакын досу. Бүгүнкү күндө жаңы кызматка дайындалган. Равшан Сабировдун кызматынан пайдаланып, жээни наркобарон Шерзат каалаганын жасап, бул жерде анстыгы тили кысык да бул Шерзаттын. Буга чейин Лейлек районунда иш козголгон Шерзатка мыйзамсыз баңгизат ташыган үчүн. Кана көрсөтүп кой. Бул жерде жылкы союлган. Жылкы союлганы боюнча бул жерде чайкананын ичинде иштеп турган ушул официантка кыздардан дагы жеткен, ушул милициялар уже келди деген эшикте сырттагы милиция кызматкерлерине таандык болгон крутой машиналар азыр тарап кеттир. Батма, сүйлөп койсоң,
телефонун кайтарып берген жок а? Телефонду ушул жердин ээси сүрөттөн көргөм, аны сырттан тааныймын, аты жөнүн так билбеймин. Кирип эле тартканда бул жерде Бурханов качып чыгып атканын көрдүм, Шага Мурзаев качып чыгып атканын көрдүм. Камерада бар эле биздин прямой эфирде. Бул жака дагы түштү, бирок чыгып эле мен телефонумду алып, ошойдон бербей койду да, бирок прямой эфирде кыйкырып атканыбызда прямой эфирде турган, кийин өчүрүп салды. Эми азыр сындырып же удалить этип бирдемге кылып алса. Эгерде президентибиз адилеттүү болсо, ушундай сага окшогон чындыкты чыркырап чыгарган блогерлерди ар тараптан укук коргоо органдары коргоштун ордуна бүгүнкү күндө аттиң ушу сага окшогон чындыкты чыгарган кыздарыбызды кордоп, ыйлатып, билесиң, жакында сени эл унута элек, жакында эле ушул Бурхановдун дагы бир тууганы сени сабап салганы боюнча көгөргөндөрүн ошо элге айтып койсоң, биз азыр түз эфирдебиз. Ооба. Мен боорум ачып чыдабай келдим, бөөгүмдү таштап. Прямой эфирде эле мени ыргытып эле телефонумду алып алды да. Ким алып алды? Ошо мына эменин ээси, ушулар менен чогуу отурган магазин, ушул Золотой мост чайханасынын ээси. Мен өкүнөм да, ушул мыйзам жакында эле Садыр Нуркожоевич мыйзам чыгарды. Ысырапкерчиликке бөгөт коюу, өздөрү иш жүргүзөт. Тем более жылкы союп атат деген. Жылкы союп атат. Карапайым элге ушул мыйзам чыккан, карапайым элге иштей ушул мыйзам. Чоңдорго иштеш керек, биринчи очередте өздөрү үлгү болбойбу? Таза экенин ачып коюп киргизбейби жылкы сойбосо? Эмнеге мени түртөт? Туура айтасың. Эмнеге менин телефонумду алат? Ал менин жеке өзүмдүн пешене термен алган телефонум. Мен ушун мен экинчи жолу кыргызымдын эр азаматтардан уштум деп атам. Мен укугун коргоо эме кылган эч ким жок. Сизден башка эч ким жок, укпайт. Азыр мыйзам бөгөт коюу, ысырапкерчиликке бөгөт коюу. Президентке кайрылып койсоң, эле иштейт да. ошо жакын досу Арзыбек Бурхановду тыйып алсын деген президентке кайрылуу жасап койсоң. Ушул Садыр Нуркожоевичке кайрыламын. Ушул досуңуз Арзыбек Бурханов баткенин баарын ээлеп бүттү, жетишет, дагы канча ээлейт? Дагы канча ээлейт? Мени өлтүрүп анан кийин тынабы? Өлтүрсүн макул, бирок элдерге жерди берсин. Баткен баарын ээлеп бүттү ал. Дагы канча жер керек ага? Дагы канча жер керек? Баткенде бир сон жок, калкты төлө борбору жок ушул убакка чейин. Ал арендага берип койгон. Ушуна көрө салбайбы ушул нерселерди, салбайбы? Мамлекетке пайда кылбайбы? Качанга чейин жейт мамлекет, качанга чейин тонойт? Бул досуну Садыр Жапаровго таянып дагы көп иштерди. Мына ошонун бир туган иниси Ачыл Бурханов звание алган, полковник званиясыны жылкы союп белгилеп отурат. Ошону жылкы сойгондон көрө карапайым элдин балдарына бербейби же мыйзам чегинде уруулуктар, кылмыштуулуктар катталып атат, ошолорду иштетпейби? Кешиги калып калыптыр, төкчү. Кешиги калыптыр, төкчү. Төкчү, мына кыргыз элим көрсүн. Кыргыз элим көрсүн. Мына жылкынын эти биз калп сүйлөгөн жокпуз. Көрүп атасыздар, жылкынын кабыргасы, жылкынын эти. Мен телефонда факт менен дагы бар эле. Аны алып койду да азыр сындырып койсо билбейм, мен элге жалганчы болсом да мына бул факт. Түз эфирден, мен сени түз эфирден көрүп боорум ачып чуркадым. Мына үй кийимчен Эле телефонумду алып алды да. жаман кийим менен чуркап келе калдым сени. Операторумда айттым, айнектен өт. Булар азыр айнектен качат дедим, бияктан дешилкадан кийимдерин алып, лично Бурханов Ачыл качып аткан бул жерде көрбөй калдым, бул жака өттү да. Айнектен качты, бар айнекте издери, буттардын издерге чейин турат. Мына жылкы союп, өздөрүнө ак болсо качпай эле турбайбы? урматтуу президент, ушул сиз досторуңузду, кудаларыңызды, бажаларыңызды тыйып албайсызбы? Ушу Кызылкыя Баткенди тоноп, ээлеп, доля алып, бүттү. Социалдык объект калбады, көмүркен калбады, бүт эле тоноп, бүгүнкү күндө кыргыз элимдин каргышы урсун ушул Арзыбек Бурхановду. Кыргыз элимдин каргышы урсун. Кыргыз элим, калай калкым, бөлүшүңүздөр. Погон жууп, Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нурлан Бурханов погон жууп ушунчалык ысырапкерчилик жасап, жилик таратып, жылкы союп ушу жерде погон жууп отурат. Мына жылкы далил. Мыйзам чыгарып, өздөрү мыйзамсыз иштерге чара көрүү, өздөрү мыйзам бузатса. Мындан сырткары мен кыргыз элим дагы бир кайрылып кете турган мыйзам буларга иштебейт, МВДга иштебейт. Прокуратура сотко иштебейт. Баткен областында эң чоң бел алма көмүркен 200 жыл ташыса түгөнгүс бел алма көмүркенни
мына бүгүнкү күнгө чейин Арзыбек Бурханов жананын айланасындагы чөөлөр, шакалдар уурулук жол менен ташып байып жатат. Садыр Жапаров көрсөңүз да көрмөксөн болуп, дүлөй ажыдар, сокур болбостон чара көргүлө. Мына ушуга окшогонду. Баткен областында канчалаган жакыр үй бүлөлөр бар. Канчалаган үй бүлө бир күндө тамагы казан кайнабаган үй бүлөлөр бар. Бул досуңузду тыйып аласызбы же жокпу? Эл сөзсүз көтөрүлүш керекпи сизге? Садыр Нуркожоевич, досуңузду тыйып алыңыз. Жананын бир тууган инеси бүгүнкү күндө мынантип сиздин чыгарган мыйзамдарыңызга, чыгарган элге жарыялаган мыйзамдарыңызды одоно бузуу менен мына бүгүнкү күндө жилик таратып, арак ичкендерине сүзмө алып келип коюптур. Жилик таратып ысырапкерчиликке барып атат. Бул Кызылкай шаарына жакын жайгашкан Золотой мост чайканасы. Көрүп атасыздар, өтө кымбат баалуу жасалгалоо менен жасалган чайкана. Азыр көрөсүздөр, бул чайканада Лейлек районунда Баңгизат менен алектенген үчүн кылмыш иши козголгон жана бүгүнкү күндө кандайдыр бир сыр менен жабылган ошол Шерзат деген Раушан Сабировдун бир тууган жээнинин салган чайканасы. Көрүңүздөр. Оштогу район миллиондун курган мечитиндей өтө сонун салынган. Албетте бул бели оорубаган акчалар болсо, бели оорубаган Баңгизат арам акчадан курулса, ушундайларды Шерзат Раушан Сабировдун жээни курбай ким курат? Телефондорун берип койбойсуздарбы? Ушуда жада көргөн тааныбайм деп жалган сүйлөп атат. Бул эжеси. Бул апасы. Апасыбы? Апасы мен биринчи жолу көрдүм. Апасы. Телефонун берип, сиздин чайканаңыздарда биз азыр прокуратурага барып арыз жазабыз. Телефон бул боюнча прокуратурага арыз жазабыз. Администратормун деди ушул. Жок, ушул менин апасы. Телефонун берип коюңуздар, сиздин кафеңизге кирип туруп телефон алдырып коюп атат. Мен көргөнүм жок. Жалган сүйлөбөкчү. Бул ар бир эмеси кабиналары люкста жасалган, өтө сонун люкста жасалган. Раушан Сабировдун жээнинин Баңгизат менен алектенген Шерзаттын жападан жалгыз курулган өзгөчө кафеси. Милицияга наалат, Садыр Жапаровдун бийлигине наалат. Мына ушундай мыйзамсыздыкка жол бересиңерби? Кыргыз элимдин каргыш урат силерди. Токтоткула башаламандыкты токтоткула. Мына көрүп атасыздар, өтө кымбат курулган. Сен ишин канча? Не сүйлөп атасың мага? Өтө өзгөчө курулган, өтө кымбат, кабиналары да өтө сонун. Бул бир эле жерин тартып атам мен сиздерге. Батмандын телефону дагы эле кайтарылган жок. Мына бизде милиция элди коргоштун ордуна кордоп жатат. Милиция коргойт деп бекеринен элдин ишеничи кеткен эмес. Мына Садыр Жапаровдун жакын досу Арзыбек Бурхановдун бир тууган инеси. Бүгүнкү күндө билесиздер, Сери кардинал Решала деп аты менен чыккан Арзыбек Бурхановдун бир тууган инеси. Телефонун бербейт ата, Батман. Администраторун чакырсаң? Администратору өзү жок, качып кетти го. Жанагы апасы. Ошону алдында алып алганда. Бул боюнча прокуратурага арыз жазабыз тезинен. Сен телефонун кайтарып бериш керек.
Эми камераны өчүрүш үчүн сындырып бериши мүмкүн. Бирок сынган эмес, тунук эле алган. Ошо телефонду алган адам азыр түк тамыр менен жок. Ушул эже дагы көргөн. Сиздин балаңыз эже жалган сүйлөбөң. Сиздин балаңыз ошол менин телефонду алган. Доказать кылып берем, болду эже. Жүр, Кызыл шаардык ички иштер бөлүмүнүн эшигине барып телефонуңду талап кылалы. Жүр. Өздөрү мыйзам бузулса бизге кантип мыйзам иштейт эже? Мага мыйзам иштебейт. Мыйзам иштесе өткөндө Бурхановдун указы урганда иштейт эле эже. Ушунча Садыр Жапаровду биз көп жылдан бери адилеттүүлүк үчүн колдоп, Садыр Жапаровдун мыйзамсыз саясий куугунтук менен соттолгондугу боюнча биз канчалаган көз жаштарды агызып Садыр Жапаровду колдоп келсек, ал эми Садыр Жапаровдун бийлигинде канчалаган адилетсиздиктер жүрүп атат, канчалаган Садыр Жапаровдун жакын достору ээлебеген жери калбады. Бардык көмүр карьерлерде мыйзамсыз көмүр казуу, мыйзамсыз көмүр ташуу менен уурулукту бүгүнкү күндө да уланып жатат. Мына бүгүнкү күндө азыр Арзыбек Бурханов Садыр Жапаровдун жакын досу өзүнүн кошелектөрү менен жол чырак көмүр карьер, билесиздер, буга чейин Сүйүн МВДнын мурдагы зам министри Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган иниси Улук Өмүрзаковдун ушул жол чырак көмүр кени боюнча камалып чыкканын эл жакшы билет. Ал Улук Өмүрзаков прокурор кызматта турганына карабастан камалып, ушул мыйзамсыз көмүр ташууларга, уурулуктарга шектелип камалып чыккан. Ал эми ошол бүгүнкү күндө дагы бийлик эсине келген жок. Арзыбек Бурхановдун бир тууган Арзыбек Бурханов бүгүнкү күндө ошол жол чырак, бел алма көмүр кендерини, Уташ көмүр кендерини мыйзамсыз казып, жеке алкымына, ак үйдөгү ажыдарларга жана өздөрүнүн ач кекиртектерине бүгүнкү күндө да ташып жатат. Бел алма, жол чырак, Уташ көмүр кендеринен Арзыбек Бурханов тарт колуңду, майып жетим жесирдин кыргыз элинин каргышы уруп кетет сени. Розажан, азыр телефондо эме кылып коюш мүмкүн да, хакерлерге барып. Каяка барайлы? Трубкасын аштырып, Жүр, прокурорго бүгүн воскресеньеда. Мыйзам иштебейт дагы. Жүр, биз далил катары жиликти алып алалы. Жиликти, далил катары алып алалы. Мен мыйзам катып көрөйүн, Розажан. Кач. Ай, бул бир Бер аяка. Мына көрүп атасыздар. Батманы корго, эми. Батманы корго. Золотой мост чайхананын сырты. Мына көрүп атасыздар, Золотой мост чайхананын сыртыны. Баңгизаттан бел орубаган арам канчалаган элдерди Баңгизат менен уулап ташып Россияга, Америкага бизден транзит аркылуу ташып байыган мына Золотой мост чайханасы. Көрүп атасыздар. Равшан Сабировдун жээнин Түштүк цемент заводдун дилери Шерзаттын чайханасы. Алдынан да тартайын. Бул Золотой үч коргон айыл өкмөтүнө караштуу Золотой мост. Батма жүр. Золотой мост чайханасы. 102-ге чал. Золотой мост чайханасы. Мына бүгүнкү күндө Равшан Сабиров бийликте турат. Кече жакында 2 күн болду. Жаңы Садыр Жапаровдун эмеси менен, колдоосу менен жаңы кызматка дайындалган. Милиция чакырсаң өчүрүп коюп атабы? Кандай адилетсиз, мыйзамсыз, бандиттик өлкөдө жашап атабыз. Кыргыз элим. Милиция азыр чалсам өчүрүп койду. Өчүрүп койду. Дагы чал, кыргыз элим көрүп турат. Дагы чал.
Кыргыз элин көрүңүздөр. Кызды коргойбу же? Көрүңүздөр, Баткен облусунда Арзыбек Бурхановдордун мыйзамы иштейби? Жалаң эле. Бурхановдорго эле мыйзам иштейби? Эмне үчүн бизге окшогон карапайымга мыйзам иштебейт? Чал, көрсөт элге. Алло? Милициябы? Ооба, жүзекиби? Милициябы дейм, жакшынан сүйлөбөйсүңөрбү? Мына Золотой мосттун алдына бул арамкорлордун жилигини коюп койдук. Арамкорлордун жилигини. Кыргыз элим көрүңүздөр, Нурлан Бурхановдун полковник погонуну жууп, Золотой мост жиликти тартты сүрөткө. Мына дагы 3 Кыргыз элим көрүп атасыздар. Нурлан Бурханов ушундай Садыр Нуркожоевдун мыйзамдарын тоготпой, жиликти Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн бардык жетекчилик кызматтарда тургандарын чакырган бул жерге. Милициябы десем жооп бербейсиң. Тезинен Нурлан Бурхановго чара көрүп, кызматынан четтетип берүүңүздү суранабыз. Улан Ниязбеков, Курманкул Зулушев чара көргүлө Бурхановдорго. Качангыча кыргыз элин тонотосуңар? Мына арамкорлордун жилиги Золотой мосттун алдына таштап койдук. Мына далил катары. Золотой мостко келсинчи, мен телефон урдады, жок. Мен телефон мурдалган, кража. Золотой мостто 3 коргондо. Кайсыга? Ооба. Не болду? Ким сизди? Ким болуш дейт? Өзүңүздү тааныштырбайсызбы? Сиз неме? Удостоверениеңизди көрсөтүп коесузбу? Жок, эмне боюнча келдиңиз? Удостоверениеңизди көрсөтүп коесузбу? Эмне базар күнү иштебейсиңерби? Дем алышта болсоңуз эмнеге келип атасыз азыр? Нарядтан Мен жакын арада азыр келип атат балдар. Келип атат. Бүгүн воскресенье дем алыш Гражданский биз иш эмес кана удостоверениеңиз. Биз сизге вещдок вещи доказательства жөнү берип атабыз. Мына вещи доказательства. Жок, далил катары буларга өткөрүп беребиз. Жок, булар Жилик бул Арзыбек Бурхановдун эмеси. Биз мына кыргыз элине колду көрсөтүп, майли көрбөдүм кылса дагы. Арзыбек Бурхановдун иниси. Жок, ыргытпадым. Ушул жерге коюп кой. Кыргыз эли көрүш керек. Келип кетсин да, ким алып кеткен. Ооба. Бул арамкорлордун жиригидей арам. Бул кандай канчалаган көз жаштан келген жылкынын акчасыдыр. Биз милицияга арыз жазабыз. Сиз эмеңе удостоверениеңди көрсөттү, ким экен аты жөн? Удостоверениеңизди көрсөтүп коюңуз, биз сизди ээрчи албайбыз. Биз өзүбүз азыр көрүп атабыз, токмок жеп чыктык. Бизге удостоверениеңизди көрсөтүп коюңуз, бизди түз эфирде кыргыз эли көрүп атат. Мен мына халатчан жаман кийимде келдим. Ким аты жөнүңүздү өзүңүз айтып коесузбу? Юсуфелер Бактыбекович. Милициянын улук лейтенанты. Сиз үч коргондо ким болуш дейсиз? Уч коргондо эмес бизге. Каякта? Участкоймуш ушул жерде. Участок Золотой немеге? Выходной. Золотой мостко участкойсуз. Жакшы. Жакшы. Выходной болгону. Бул жерде Нурлан Бурхановдун бир тууган иниси Нурлан Бурханов Кызыл шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы. Жылкы союп Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Боронов Мурат жана Лейлек Сүлүктү кадам жайдан бери баштап, буякта Ош областынан бери, Бишкектен бери милицияда жетекчи болуп отургандарга жылкы союп, жилик таратып аткан жерини биз үстүнө угуп келдик. Булар келсек Батмага блогерге кол көтөрүп, колундагы кол телефонун алып койгон. Өзүңүздү tutуп алып, ошо мына негеси баягы Шерзат деген. Таныйсызбы? Таный. Камерасы болсо камерасын күйгүзсөңүздөр болот да. Камераларны проектеп өтүлөсөз. Ички иштер министри
Улан Ниязбеков бул нерсеге чара көрө албайт, анткени ал өзү элдин айтуусу боюнча сабатсыз киши. Билесиздер, Кызылкая, мен кече жазып чыктым. Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмүндө катталган 98 уурулукту эч кандай бетин ачылбаганы боюнча ички иштер министри Улан Ниязбеков генерал лейтенант звания алып, жана Кызылкая шаарынын ички иштер бөлүм башчысы Нурлан Бурханов капитан полковник званияны алып жатат. Мына мыйзамсыздык, саясий куугунтук менен жасал. Мунун үстүнө да жазып кой, кутурган эме турбайбы бул дагы. Жазыңыздар. Карасаң, Өчүрүп промойду. Неге? Сен ишиң болсун. Өчүрүп промойду. Ана чурапка. Олар мени о закседе. Жаппайды. Олар закседе. Мына кыздын ажылдаганы карасаң. Промойдан чык, ажылдай берем. Милициянын көзүнчө ажылдап атканы карасаң. Милиция сотуңузга берем. Мына милиция, мына участковый турат. Озуңду жап. азыр келет. Мына участковый менен келдик. Жаман ажылдайсың ғой. Өчүрүп промойду же. Мынаны карасаң ажылдаган. Мынжа ажылдайсың сен. Өчүрүп коюм промойду. Мен участковый менен келдик. Укук коргоо органдары менен келдик биз. Рабочыны барып колуну кайрышкан акыбыз жок. İşinizi kılarım deyin bari. Barın işiniz Мыйзамды жакшы түшүнгөн участковый окшойт. Коомдук жарандарды адилетсиз мыйзамсыз иштерин чыгарганыбызды колдоп берген бул ушул жердин участковый экен. Участковыйга звонок кылып чакырып кетти. Кана, эгерде ыйман болсо, ушул Бурхановдордо ыйманы болсо, канчалаган ушу кыйналган адамдарга жакшылык кылып, жетим жесир майыптардын соогун албайбы? Ушинтип жарылып өлгүлө, милициядагы жетекчилер жарылып өлгүлө. Ушинтип жилик жеп, элге уят болгуча. Участковыйду чакырып алып такап атат аякта. Бурхановдор чалып атабы, кимдир бирөө чалып такап атат. Ким келатат? Группабы? Арызын алып койсун Батман. Арыз алып, баасы каттар алынат да.